Құранда айтып атат Алла Таала. Кулу вашрабу деп. Жегиле, ичкиле деп атат. Жеш керек, ич керек деп эле жей берсеңиз, тойгонсо тоюп жей берген болбойт. Аяттын улансында айтат. Кулу вашрабу вала тусрифу. Бирок ысырап кылбагыла дейт. Ысырап кылбагыла деген маанисинде бир кесе тамак алдыңыз, адатта белгилүү. Сиз бир чынын жарым жешиңиз мүмкүн. Ар кандай дейт, ар ким. Жарымын жесеңиз, демек сиз жарым эле койдурушуңуз керек. Балам, мага жарым эле койгула деп. Мисалы, келиниңиз сизге тамак коюп берип атат. Балам, мага жарым коюп бер деп. Бизде кыргыздар не дейт? Кызым дебейт да келин, не дейт? Балам дейт да. Келин балам, келин деген чой отурап ана ырытып берет дагы. Балам деген сөз колдонот бизде. Балам, мага жарым эле коюп берип койду. Анан жарымын коюп берет. Аны ичип бүтүрүш керек. Анан сизги белгилүү дайыма жарым ичкенден чынын толо куйдуруп алып, жарым ичкен жарымын таштандыга төктүрүп койгон болбойт. Ошол болбойт, ысырап ошол. Анан окуп ысырап экен деп туруп эле, күнүмдү курсагыңыз ток болот. Ата, мына тамак бар, эт бар, чай бар, болду деп туруп, мөмө жемишти алып келбей койсоңуз, эмнеге алып келбей, бала мөмө жемиш дегенде эмне алып келбейсиз, ысырап болот. Курсак тоёт атпайбы негизгиси мынакта. Деп көр такыбалыкка салып алышыңыз мүмкүн. Ысырап кылбагыла дегендин мааниси желбей таштандыга ташталып кетпесин деген сөз. Ошол үчүн Жафар Садик алым айтып атпайбы? Ким бай болуп, көп балалуу болуп жашагысы келсе, тас малында мөмө жемиш үзүлбөсүн деген. Жафар Садик деген имам айтат. Көп балалуу, бай болуп, карасаңыздар, бай болуп, баардыгы эле пенде, канткенде бай болуп кетет, ошону айтчы дей беребиз го биз. Табият ушундай экен да, баары калайт экен. Бирок ошол үчүн пайгамбар эмне деген? О жараткан Алла жакырчылык менен капырчылыктан мени сактай көр деген. Көрсө жакырчылык барып капырчылыкка алып барып коюшу мүмкүн. Биринчи жакырчылык кайсы? Көкүрөк жакырчылыгы, иман. Иман болбосо кыйын экен. Экинчи жакырчылык мына каллядагы, баштагы, мээде эчтеке жок болсо бул да жаман экен. Кайсы бир фильмде келгенде ток кунчалыкта мээң жок дейт го. Ошону туура айтат экен, күйгөнүнөн айтат экен да. Туура эле. Ошол мээде эмнеде билим болбосо кыйын экен. Мээде билим болсо жакшы экен. Мына бүт нерсенин ашыкчасы зыян да өзү негизи эле. Мисалы спортторго барып атат, баш керек тууганда. Мына моюну кылтылдатпайчы мындай. Мынекече чүрө болбой. Эмне кылыш керек? Кичине барган жакшы туура эле. Бирок мээни кечке эле денени качат эте берсе, зөөкүргө айланып калышы эч кээ бермес экен. Хөт десе, кете турган зөөкүргө айланат. Кайга эмне кылайын депчи муну. Андай болбойт да. Мээни да качат этиш керек экен китеп менен. Муну мээни жүрөктү ыйман менен, адеп ахлак менен. Ал эми денени мейли чымыратып койсун, сону болот. Жакшы алда. Себеби узун турасы агып кетпеш үчүн. Кайсы бир алым айтканда, Кыргызстанда ачарчылыктан эмес, ашыкча туура эмес тамактанып алып, ооруп өтүп кеткендер көп болуп атат.